Мамлекеттик гимндин жаңы редакциясына долбоорлорду тандоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын жыйыны өттү. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касымбетовдун жетекчилиги алдында өтүп, анда мамлекеттик гимндин жаңылануусу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер талкууланды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министринин орун басары Тимурлан Хажымалиев конкурстун өтүшү боюнча баяндама жасап, жана тандоо критерийлери жөнүндө маалымат берди. Комиссия мүчөлөрү гимндин улуттук өзгөчөлүгүн, мамлекеттик символдорго болгон сый-урматты жана жалпы элдин духун чагылдырган вариантты тандоонун маанилүүлүгүн белгилешти. Комиссиянын иши улантыла жана кабыл алынган чечимдер боюнча кошумча маалымат бериле тургандыгы айтылды. Биздин жобобузда дагы ошол конкурска биздин комиссияга мүчө болгон адамдар катышпайт. Алар ошо бизге келип түшкөн сунуштарды, ыр долбоорлорун, музыка долбоорлорун кызуу талкууга алышат. Бир нече секцияда, бир нече панелде биз иш алып барабыз. Өтө дыкаттык менен ар бир региондон келген, ушул күнгө чейин уже бир топ эле сунуштар келип түштү. Айрыкча текст боюнча сунуштар келип түштү. Мына ошолорду ушул комиссия өздөрүнүн өтүп турган жыйындарында талкуулап, Жогорку Кеңештин жыйынына биздин алгачкы долбоор боюнча 3 вариантын сунуштап, Жогорку Кеңештин кабинетине, андан кийин пленардык жыйынына чыгарып, аталган маселе боюнча биротоло бүтүмдүү, биротоло акыркы точканы ушу биздин Жогорку Кеңештин жыйыны коет жана ошол гимндин жаңы долбоорун, жаңы текстин кабыл алат. Ошон үчүн президент колдоп аткан, Жогорку Кеңеш демилгелеп аткан, коомчулуктун көпчүлүгү демилгелеп аткан ушул жагдайды биз аягына алып чыгууга толук аракеттенебиз. Көптөгөн биздин ушуга катышам деген далалаты бар. Бул наамына деле атак мындай көрүнүктүгүнө карабастан туруп эле бизге кайсы текст ылайыктуу болсо, кайсы музыка ылайыктуу болсо кеңири талкуунун негизинде ошол маселелердин чечим кабыл алынат. Ал эми жыйын болсо келип түшкөн долбоорлор боюнча дыкат иш алып барат. Оркестрлер менен тексттин бир эле автор болот деген дагы маселеден алыспыз. Себеби бул жерде көптөгөн пикирлерди дагы эске алып, ошол гимндин ар бир текстине дыкат мамиле кылып, ар бир чыгармачылык мамиле кылып, ошол талкуунун учурун, кайсы долбоорлор келип түшкөнүнө маалыматты атайын биздин медиа кызмат аркылуу коомчулукка дагы жарыялап айтып турабыз. Ошол бүгүн алгачкы жыйында биз уюштуруу иштерин, тапшырмаларды, күн тартибин белгилеп, мөөнөттөрүн коюп, ошондой эле ушул гимнге катышуучулардын алгачкы 5 тобуна, 5 долбоорго дагы биз ушул гонорар сыяктанган сыйлоо жагыбыз да бар. Мунун баарын тең комиссия өзүнүн чечими менен аныктайт.